Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүн тарбиялык сабагыбызда 9 май жеңиш күнү деген теманы өтөбүз. Сабагыбыздын максаты жеңиш күндүн келишинде кандай баатырдык менен күрөшүүлөр болгонун билесиңер. Кыргызстандан барган баатырлар жөнүндө түшүнүк аласыңар. Мекенди сүйүүгө, коргоого багыт аласыңар. 9 май жеңиш майрамы. Бул күнү кыргыз эли кары жашы дебей баары майрамдашат. Ал кандай майрам экенин билесиңерби? 1941 эле 22-июнь күнү немецтик фашисттер биздин өлкөгө кол салды. Анда биз Совет өлкөсү деген чоң мамлекеттин курамында болчубуз. Фашисттер көптөгөн шаарларыбызды, завод-фабрикаларыбызды жана шахталарыбызды басып алган. Советтик армия душмандарга каршы баатырдык менен күрөш жүргүздү. Алардын ичинде биздин Кыргызстандан барган баатырлар да бар. Ошолор жөнүндө айтып өтөйүн. Дүйшөнкул Шопоков 1941 16 ноябрында Москва обласынын Волоколамский районундагы Дубосеково кесилишинде танкты жок кылуучулар тобунун курамында душмандардын көп сандаган чабуулдарын басууга катышкан. Душмандын 18 танкы жок кылынган. Бул эрдик Памфиловдун 28 баатыры катарында тарыхта калган. Бул салгылашта Дүйшөнкул Шопоков эрдик көрсөтүп каза болгон. 1942 21 июлда Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Чолпонбай Төлөбердиев душмандын пулеметун бир нече секундка денеси менен тоскон. Бул кыска убакыттын ичинде жоокердин жолдошторуна пулеметтин экипажын жок кылууга жана стратегиялык көпүрөнү басып алууга жетиштүү болду. СССРдин Жогорку Советинин президиумунун 1943 4 февралдагы указы менен Кызыл армиянын жоокери Чолпонбай Төлөбердиев курман болгондон кийин Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Калайнур Русенбеков Дон дарыясында 3-4 Украиналык 1 Белоруссия фронтторунда согушкан. Мылтыктар полкунун батальонунун партиялык уюштуруучусу улук лейтенант Калайнур Русенбеков 1945 12-14 февралында Кюстинский көпүрөсүндөгү салгылашууда өзүнүн жеке үлгүсү жана сөзү менен душмандардын көп сандаган чабуулдарын жоюу үчүн чабуулдарды жүргүзгөн. Ал кайраттуу болгон. СССР Жогорку Советинин президиумунун 1945 31 майындагы указы менен фашисттик баскынчыларга каршы күрөштө фронттогу командалык миссияларды үлгүлүү аткаргандыгы жана көрсөткөн эрдиги үчүн улук лейтенант Калайнур Русенбеков Ленин ордени, Алтын жылдызы жана Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Бүткүл элибиз душманды жеңиш үчүн бардык күчтөрүн жумшашты. Армия менен бирдикте оруктагы элибиз биргелешип жүргүзгөн күрөшү зор ийгиликке алып келди. 1945 9 майда душман биротоло жеңилди. Ошондон тартып биздин эл ар жылы ушул күндү жеңиш майрамы катарында майрамдашат. Азыр менин окуучуларым жеңиш күнүнө карата ырлардан айтып беришсин.
Каректе жерин сактаган, кашташкан жоосун таптаган, элинин күткөн тилегин эсепсиз эрлер актаган, жашасын жеңген элибиз, гүлдөсүн эркин жерибиз, жектесе жеңбей койбогон жеңилбиз, бизде эл кайда, кеңдиги чексиз асмандай, биздин жер, сенде жер кайда, жашасын жеңген элибиз, гүлдөсүн эркин жерибиз. Шаарындагы Жапар Чолпонбаев атындагы номер 10 орто мектеби 2 класс окуучусу Токтосунов Архат чоң атама ыр. Чоң атам бар 90-до өрт чыкканда батыштан жодон коргоп мекенди ал согушка катышкан. Белегенин мерт кылат душман менен атышкан. Ok жаңылып путуна, ал жараланган капыстан. Жапжаш экен чоң атам, кан майданга барганда, ал жылдарын жомоктоп, айтып берет балдарга, аман сактап калдык деп, ала тоодо конушту. Жеңиш деген күү чертет, алды колуна алып комузду. Көкүрөгү жаркырайт, ордендери медалы. Жону жеңген жокер деп кадырлашат эл аны. Мен Советов Нуртилек Нарын шаарындагы Жапар Чолпонбаев атындагы номер 10 мектебинин 2 класс окуучусумун. Жашашын улуу жеңиш деген ырды айтып берем. Каректе жерин сактаган, кашташкан жоосун таптаган, элинин күткөн тилегин эсепсиз эрлер актаган. Жашасын жеңген элибиз, гүлдөсүн эркин жерибиз. Жектеше жеңбей койбогон жеңилбес биздей эл кайда, кеңдиги чексиз асманда, биздин жер, сенде жер кайда. Жашасын жеңген элибиз, гүлдөсүн эркин жерибиз. Нарын шаарындагы номер 10 Жапар Чолпонбаев атындагы орто мектебинин окуучусу Майрамбекова Айсема. Жалил Садыков жеңиш күнү. Бизди көргөн бул жеңиш катаал согуш каарынан, өрт ичинде жаралган аталардын канынан. Билүү керек ар бир кыз, билүү керек ар улан. Бизди коргоп аталар кечкендин жанынан. Ошон үчүн бул майрам бизге кымбат баарынан. Балдар, эми суроолорго жооп беребиз. 9 май биз үчүн кандай майрам экен? Ошол согуш тууралуу кандай кинофильмдерди көрдүңөр эле? Элибиздин, жерибиздин гүлдөп, бактылуу болушу үчүн эмне кылуу керек деп ойлойсуңар? Сабак силерге жактыбы, балдар? Саламатта калгыла.